Саламатсыңарбы балдар? Мен сүйгөн жомок долбоору менен кайрадан Жетиген мектеп лицейинин директору Акматов Кыялбек агайыңар. Бүгүн мен силерге тегирменчи, уулу жана алардын эшеги жөнүндөгү жомокту окуп берем. Илгери бир заманда бир тегирменчи жашаган экен. Бул тегирменчинин бир уулу жана эшеги бар экен. Бир күнү тегирменчи базарга барууну чечет. Уулу экөө эшекке минип алып базарга жөнөшөт. Бир аз жүргөндөн кийин алдынан чыккан адамдар: карачы, экөөсү бирдей минип алыптыр. Байкуш эшекке убал эмеспи дешет. Ал адамдардын сөзүн уккан тегирменчи өзү эшектен түшүп алып жөөжүнөйт. Дагы бир аз өткөндөн кийин жолдон эки кызга жолугушат. Алар жакындаганда: "Ай, карачы, кандай уятсыз бала. Өзү эшекке минип алыптыр да аксакал адамды жөө жүргүзүп коюптур" дешет. Алардан өтүп кеткенден кийин тегирменчи эшекке минип баласы жөө жүрмөй болот. Ошентип дагы бир аз жол жүрүшүп кийинки айылга жетишет. Буларды көргөн адамдар: "Кичинекей баланы жөө бастырып коюп, өзү эшекке минип алган эмнеси? Бала байкуш чарчабадыбы?" дешип, бул сапар тегирменчини күнөөлөшөт. Муну уккан тегирменчи өзү да эшектен түшүп алып, баласы менен кошулуп жөө жөнөйт. Аларды көргөн башка адамдар: "Буларды карагылачы, эшекти минбей турган болгондон кийин эмнеге жетелеп алышкан?" деп күлүшөт. Кандай кылса да элге жакпаганын көргөн тегирменчи айласыз эшегин жонуна көтөрүп алып жөнөйт. Алдынан чыккан адамдар таң калышып: "Бул эмне кылганыңыз, аксакал? Эшек сизди көтөрбөй эле, сиз эшекти көтөрүп баратасыз го?" дешет. Атасы менен баласы бири-бирине карап, эмне кыларын билбей туруп калышат. Анан тегирменчи уулуна карап: "Балам, биз элдин сөзүн угуп, туура эмес кылган экенбиз. Өзүбүздүн билгенибиз менен эле кете берели" дейт да эшегин минип алып, жолун улантып кетишкен экен. Жомок "Сабырдуу балалам адептүүлүктү үйрөнүү" китебинен алынды. Китепти түрк тилинен кыргыз тилине которгон Бакыт Жунусалиев. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирем.